Балыкчаны Нева Караколуна жолунун 14-чакырымында жайгашкан Кызыл-Өрүк айылында катуу ылдамдыкта бараткан айдоочу токтоп турган машиналарды сүзүп бир адам каза болду. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча Volkswagen Venta үлгүсүндөгү автоунаа күн батышты көздөй каршы тилкеге чыгып, катуу ылдамдык менен бара жатып токтоп турган Chevrolet унаасын сүзгөн. Андан ары Lexus 470 үлгүсүндөгү жол тандабас менен кагышкан. Жол кырсыгынын кесепетинен Volkswagen Venta машинасындагы бир жүргүнчү мүрт кеткен. Калган 2 унаадан 6 киши жаракат алган. Азыркы учурда тийиштүү материалдар топтолуп, тергөө амалдары жүрүүдө. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол кырсыктардын 90% айдоочулардын күнөөсү менен болуп жатканын эскертип, каршы тилкеге чыкпай, ылдамдыкты ашырбай, жол эрежелерин так сактап, унаа башкарууну өтүнөт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Кыргыз гидрометтин билдирүүсүнө ылайык 12-14 августта өзгөрмөлүү аба ырайы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү ыктымал. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги селди алдын алуу максатында үй жанындагы арыктарды, суу өтүүчү каналдарды тазалоону сунуштады. Душанбе шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу топторунун мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кезектеги жолугушуусу жыйынтыкталганын Кыргыз Республикасынын өкмөтү кабарлады. Жолугушуу 4 августта башталып, 10 августка чейин уланды. Натыйжада тиешелүү протоколдорго кол коюлуп, иш-чара жалпы жонунан достук жана өз ара түшүнүшүү менен өткөнү айтылды. Жумушчу топтун кийинки жолугушуусу эми Кыргызстанда болот. Эскерте кетсек, эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын узундугу 950 чакырымдан арбыныраак. Буга чейин тараптар 626 чакырым боюнча долбоордук тактоо сүрөттөп чыгуу иштери жасалганы айтылган. 2021 жылдын май айынан тарта топографиялык топтор Кыргыз-Тажик чек арасынын 186 чакырымын тактап, сүрөттөп жазып чыгышканы маалым. Лелек районундагы Разаков аэропортунун учакты кабыл алуу аянтчасы кеңейтилет. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун жетекчиси Манасбек Самидинов билдирди. Ал өлкөнүн түштүгүнө жасаган иш сапарынын Разаков аэропортун текшерип, жасалып жаткан жумуштарды көрүп, кызматкерлер менен жолуккан. Учурда Разаков аэропорту толук кандуу иштеп, Тездет авиакомпаниясы Бишкек, Разаков, Бишкек багыты боюнча каттамдарды шейшемби, бейшемби, ишемби күндөрү жумасына 3 жолу аткарууда. Бул аба майданда учурда бир гана учакты кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар. Буга байланыштуу 3 учак туруучу жайгылып, чоңойтууга долбоор иштелип жатат деп билдирген Самидинов. Жакынкы мезгилде долбоор даярдалып бүткөн соң курулуш иштери башталат. Ошондой эле аэропорттун атайын техникалар боюнча да көйгөйү чечилип, атайын техникалар менен камсыз кылынган. Айтсак, учуп конуу тилкесине тазалоого аэропорттун аймагында чарбалык жумуштарды аткарууга атайын техника бөлүнүп берилди. Мындан тышкары атайын техникалар токтоочу жайда курулат. Өзбекстанда жаш балдардын өлүмүнө себеп болгон Докпир Макс дарысы боюнча козголгон кылмыш иши иликтенип, соттун кароосуна келип түштү. Прокуратуранын териштирүүсүндө аталган дары 65 баланын өлүмүнө себеп болгону аныкталган. Бул тууралуу Өзбекстандын жогорку соту маалымат таратты. Кылмыш иши боюнча соттун отуруму бүгүн Ташкент шаардык сотунда өтүп жатат. Анын алкагында 21 адамдын иши каралып, алардын 16сы эркек, 5-өсү аялдар. Айыптоочу 7 адамга камакка алуу, 12 адамга административдик жаза жана жүрүм турумун көзөмөлдөө жазалары берүүнү суранган. Өткөн жылдын декабрында Өзбекстанда Докпир Макс дарысын ичкен балдар ооруканага түшүп, 1 айда 20 бала каза тапканы айтылган. Саламаттык сактоо министрлиги Докпир Макс жана амбранол сиропторунун курамында мүмкүн болбогон көлөмдөгү этиленгликол же диэтиленгликол сыяктуу улуу заттарды аныктаган. Бул препараттарды Индиянын Merenbitech компаниясы иштеп чыккан. Бул окуядан кийин Индия бийлиги Merenbitech компаниясынын лицензиясын токтоткон. Ал эми аны Өзбекстанга алып келген компаниянын бардык дары-дармектерин сатууга чектөө киргизилген.